Бул Бишкек шаарынан анчалык алыс эмес 5 күнгөй айылында салынып жаткан заманбап футболдук стадион. Өлкөдөгү ондоп саналган жаңы курулуп жаткан стадиондордун катарында бул стадиондун ачылышына саналуу гана күндөр калды. Стадион жергиликтүү айылдын Талант командасынын базасы болот. 2020-жылы түптөлгөн команда 5 жылдан кийин өзүнүн стадионуна ээ болгону турат. Команданын түптөлүшүнө башкы себепкер адам Тариел Абдукаимов. Талант дегенде дал ушул адам эске түшөт. Азыркы тапта стадиондун курулуш иштеринде да машыгуу процесстерде жана жаш таланттарды тарбиялаганга жетишип жүрөт. Биз барганда да Тариел агай оюн талаасында жумушчулар менен жүргөн экен. Тариел агай 5 күнгөйдөн кийинки айылда Таш Мойнокто жашайт. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз, Тариел аке? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жүр, киргиле. Киргиле үйгө. Эми өзүңүз Талант командасынын тарыхын Жүргүле. айтып бериңиз. Аны шашпай отуруп үйдөн айтып берейин аны. Клубтун азырынча кубоктору буга чейинки уткан Баары баары үйдө турат. сиздин үйүңүздө турбайбы Үйдө азырынча? турат. Стадион бүткүчө. Үйдө турат. Киргиле. Мына Адилет. Эң биринчи команда Таланттын 2020-жылы биринчи лигага чыккан команда. Мына бул жерде көрүп турасың. Жаш балдардан Антон жүрөт, Жазыбай жүрөт, Таалай, Сулейман жүрөт. Эми азыркы составда калгандардан ушул Арлен 4 жүрөт. Төртөө. Урмат айна ойночу экен ал кезде. Урмат ал убакта игрок болчу. Өзүңүз башкы маштыруучу өзүңүз. Өзүм машыктыруучу, өзүм врач, өзүм баары болчумун ошол жерде. Анан со временем акырындан убакыт өткөн сайын эме кыла баштадык да, баягы комплектоваться ете баштадык. Урмат ошондо эле мага жардам берчү да. Жардам берип аркы беркини эметип, бул 20-жылы жана ковид болуп аткандагы чыккан команда. Бул биринчи лига экен. Биринчи лига, ооба. Эми ушул Талант командасынын пайда болушу, клубтун дегиле жаралып калышы сиз менен байланыштуу да баары бир. Ушул Чүй өрөөндөгү ушул 5 күнгөй айылында Талант командасы кантип пайда болуп калды? Жалпы эле кимдин идеясы? Бул башы тетиги көбүрөөк башталганда, андан мурункураак жылдары 2 лигага айыл өкмөт каржылап 2 лигага Таш Мойнок деп команда чыкканбыз. Ошол убакта ушул балдар кичкей балдар болчу да. Булар машыгып жүрүшчү. Анан кубок ойногонбуз. Кубок Кыргызстанага 2 лигада ойноп жүрдүк 1-2 жыл. Анан ошондо бул идея ошондо эле башталган. Ушу балдар чоңой өсүп, ушу өз жакта ойносо депчи. Анан Кудайга шүгүр 2019-2020 жылдары ушу федерацияга жанагы жаш мурунку спонсорубуз барып калыптыр. Агасына барып мага команда керек деп. Анан ошол бала келип, ушул 5 күнгөйдө туруп, Артур Арамаисович Геворгян, анда директор школы болчу. Ошол да алып келип, анан сүйлөшүп калдык. Ушул балдарды мен тренировка өтүп аткам. Мен келип, каржылайм, не кылабыз деп, анан ушул команда пайда болгон. Мынакей ушул командада, ошо 20-жылы биз ойноп, 4-5 место болгонбуз. Анан 21-жылы 1 лигадан 2 место алганбыз да. Анан 21-жылы мен отуруп, ошо сезон бүткөндөн кийин эме деп айттым Азатка. Азат, бул балдар өстү. Эмди жылы премьер лигага чыкпасак, бул балдардын эмеси жок. Будущее жок, мотивация да жок. Анда ал тиги булар акчага эмес, ошо өзүбүз ойнойбуз деген балдар да. Акчага көп кызыга элек балдар болчу. Биз өзүбүз көргөзүшүбүз керек деген балдар болчу да. Анан Кудай буйруп Азат эметип калды, макул мен күзгө чейин, кышка чейин ойлоноюн деп, анан 22-жылы премьер лигага чыктык. Премьер лигага чыгып, премьер лигада ушул команда эле ойноп жүрдү. Анан дагы кичине балдар кошула баштады составка, эмеге командага. Анан акырындан өсө баштадык. 1-жылы өзүм тренер болчумун. Урмат жардам берчү.
Анан врачыбыз бар болчу, ошондо Бешимгөйдү эметип, Бешимгөй стадионун салабыз деп, анда федерация футболу болчу. Медер келип калып көрүп, то есть Медерге, Абдыкалгычке бияктан бухгалтер көрүп, докладывать этип, биздин тренер по вратарям Макаров бар болчу, ошол кыздарды тренировать этип атканда как раз Айнур эже өтүп баратып көрүп туруп, чаңда кыздар секирип аткан. Анан ошол жылы айыл өкмөткө кайрылып, айыл өкмөттөн топурак сурап, поляны жасайбыз деп топурак алып, анан федерация жактан урук бөлүндү. Оюн талаасына. Анан аны түздөп, антип, мынтип жасап, Азат ошо үч жактан каржыланып калды. Азат да акча салып, Медер үрөөнүн берип, айыл өкмөтү топурагын берип, жанагы премьер лигада ойноп жүргөн Поля пайда болду. Ошол Поля пайда болуп, анан биз акырындан өсө баштадык. Уже бизге легионерлер келди, биринчи жанагы берде азыр легионерлер жок. Бул жана биринчи командада, анда дарбазачы Коблак келди, Эммануэль келди, анан Өзбек бала келди. Ким эле аты унутуп калдым, защитник бала. Анан атакующий полузащитник келди. Ошентип чакырып биз кичине өсө баштадык. Ошо биринчи жылы 9-орун алдык. Экинчи жылы премьер лигадан 6-орун алдык. Анан былтыр 8 го дейм, 8-чи месте болуп калдык болуш керек. Ошо 10 команданын ичинен. Анан быйыл эми өзүңөр көрүп атасыңар, жаңы башталып атат талант. Жаңы эки эле тур болду, эми дагы Кудайдын буйруганын көрөбүз алдында. Бул талант деп аталышты ким ойлоп? Бул эми мындай болчу да, идея тиги Дамирдин атасы бар болчу экен, раматтылык Талант Касымбеков деген, өзү посол болуп иштегенби. Анан кийин мен да ошо биринчи келип команданын эмне койсоң кое бер деп айтканда, экөө сүйлөшүп келип, ушинтип коелу деп атабыз, бирок ойлобогула, мен атамдын атынан коюп атам деп, балдар аябай таланттуу экен. Талант деп коюп коелу. Маңызы ошо. Маңызы ошо экен да, баягы эки маанилүү эме болуп коюлуп калды да, талант деп. Анан баягы бир жолу историясын чыгарышты ошо ойдон эле, алар баягы тым-тырс болуп калды. Действительно бул балдар талантливый балдар да. Мен азыр айтып берсем силерге күлкүлүү болот, булар чаңда эле чоңойгон балдар да. Мурдагы жылы 23-жылы баягы Камчыбек Кыдыршаевич келип берден күлгөн. Жок, былтыр мартта экен, президенттин көзүнчө күлүп айткан. Мурас Бешимгөйгө келгенде ошол жерде күлүп өзү айткан сөзү бар да. Тияктан утуп алыптыр команда. Биздин команда ошо как раз Мурасты 2 утуп алган, анан жайкы эмеге өзү келип калып атпайбы, бияка көрөбүз деп. Анан ошо мартта президент Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич келип, анан ошо айтып беришти да, эмнеге келип, кандай болгонун. Жөн эле келдим дейт, келсем топуракта ойноп аткан балдар экен дейт да. Анан ошондо кирип, раздевалкага кирип, ошо биздин президенттин программасы бар, ошо менен бияка стадион салабыз деп айтты. Ошо жылы 23-түн 15-сентябрда мына азыр салынып аткан стадион башталды. Түп тигинин баарын түртүп салып, 0-дон башталды да. Азыр эми көрдүңөр, жаңы эле кандай болуп атат, Кудай буйруса абдан сонун стадион болот го. Негизинен Абдыкайымовдордун үй бүлөсү футболдук үй бүлө. Улуу баласы Урмат Абдыкайымов азыркы учурда Талант командасынын баш кымаштыруучусу. Кичүүсү Жазыбай Талант командасынын капитаны. Ой, бул жерде азыр болсо сокку гол! Жазыбай Абдыкайымов, Таланттын капитаны. Биринчи мындай да, Адилет, эң биринчи башталганда мен 94-жылкы балдарды тренировать этип баштагам. Ошондо Жазыбай то ли 4, то ли 5 жашар бала болчу. Анан могу Арашанда тренировать этчимин ушу балдарды. Жергиликтүү эле балдарды, Ушул эле, ушу тегеректеги эле айылдын балдары. Мунун баары эмнеден башталды? Мен раматтылык агайым каза болуп калды. Халитов Рустам Рахимович 2008-жылы, 2007-жылы ушундай жылдары. Анан мага Токтогон агай чыкты. Анда федерация аркылуу Токтогон Элтинов чыгып, Тарели, эми сен эле калдың. Тиякты футболду өлтүрбөш керек. Сен балдардын өйдөкү зонаны өлтүрбөш керек.
өчүрбеш керек деди. Анан айттым, мен ага иштебейм тренер болуп. Мага эмне кереги бар анын? Анан өйдө кетип баратсам, ошол маалда магазиндин жанында, мектептин жанында балдар туруп тамак итерип атыптыр. Жаш мектептеги балдар. Анан кетип барат, өзүм вопрос бердим да, эмнеге мен иштебейм? Бир аракет кылып көрбөймүн деп, анан Токтогон агай кайра чалып калды. Дордойго 94-жылкы возраст керек болуп атат, набирать этип бербейсиңби? Ошондо как раз Дордой академия ачып аткан. Бул канчанчы жылдар? Бул ошо 2008-жылдары. Бул башы ушинтип башталган мунун баары тең. Анан 2008-жылы ошо академияда мен 94-жылы Дордойго выставлять эте баштадым. Ошондо биз баштаганда Элькинов, Тягусов, Садовский, анан мен төртөөбүз 4 возраст менен баштадык. Ошол жылы ойноп, общий клубный первенстводан 3-чү место алып, бизге клуб баарыбызга экипировка дарить этип, тренерлерге абдан бир бактылуу болгом да, өзүмчө бир экипировка кийип, айылда анда деген Патрик деген экипировка болчу. Анан ошол эметти. Анан 94-төр кереги жок болуп, ошо 94-төрдөн 3-4 бала сборныйга түштү. 95-жылкы вратарым түштү, 95-жылкы игровым Жумакеевке түштү, анан Рашид Вагизовичке 94-жылкы бир бала түштү. Анан ошо ойдон алар жабылып калды. Анан мага указание келди, 97-лерди набирать эт, выставлять этип калды. Анан 2010-жылы 97-лерди тренировать этип, первенство ойноп, анан руководство чалып калды. Дордойдон 97 кереги жок, бизде өзүбүздө бар. Сен 2003-төрдү набирать эте бер депчи. Анан мен эмне кылам, эми 97-леримде жакшы балдар болчу деп ары бери эметип калсам, 2005-жылы кел мага мектепке деп калды. 97 как раз мага керек. Возрастты жаап депчи. Анан 97 менен ойной баштадык. Ошол балдар 16-га чыккыча баягы орто эле ойноп жүрүштү. 16-га чыкканда баарын ута баштады. Фарм клубда чемпион болду. Республикада да 2-нчи место болуп, кандидат мастер спорт болушту. Чүйдүн атынан теги Беловодский менен биригип 2015-жылы ошолор 6 бала кандидат мастер спорт алышты. Эменин министрдин колунан. Министр спорта болчу анда. Анан ошондо абдан бир эме болду да, эмне кылам деген вопрос болду. Эчтеке жок. Андан ары только высший лига, биринчи лига, аяктын баары тең толтура, командалар аз. Анан алгага 1-2-3 балам барды. 1 жыл жүрдү, 2 жыл жүрдү, ошо ойдон таштап салды. Анан ал убакта булар ойной баштады, 2003-2004-төрүм. Анан мен ошондо эле тамашалай берчүмүн 97-лерге. Булар силерден күчтүү болот. Себеби булар 7 жаштан баштады, силер 10 жашыңардан набирать этти. Анан булар менен ошо мектептин колдоосу менен Казакстанга көп чыга баштадык, ары бери международный оюндар ойной баштадык. Анан баягы история кайра повторяться этти да. 16-га 15-ке чыкканда эмне кылам дегенчи, анан отуруп алып үйдөн ыйладым келинчегиме. Мен эмне иштеп жүрөм? Эмнеге иштеп жүрөм? Келечеги каякта? Мына мейли бир баланы алат экен. 2 баланы мээрде бир 7-8 бала ойной турган бала. Деп эметсем ошо как раз ковид болуп, анан ковидте жанагы пайда болуп калды да, Кудайдын буйругу да. Стадион боюнча да уктум. Бул да Кудайдын буйругу болуп калды. Президент, азыркы президентибиз келип футболду колдоп, программа жазып ушу салып атканда, мунун баарына себепкер ушул балдар. Мен эми машыктыруучу элемин да. Мен баягы машыктырып өз жумушумду аткарам, себепкер ушул балдардын ойногондору. Ушул балдар ойноп, ушундай эмеге жетпесе, кандай десем, ушундай бир тепкичке жетип, ушулар жөнүндө сүйлөп калбаса, может бизди билмек да эмес эч ким. Может баягы эле ойдон иштеп жүрө бермек, мулам кичкей балдарды набирать этет. Эми азыр Кудайга шүгүр, азыр мына премьер лигабыз бар, дублюбуз бар, U18 бар, U13-ка чейин бар. Бул үй бүлө жөнү жок үйгө чогулбайт экен. Чогулганда өткөн оюндарды анализдеп, бири-биринин ката кемчиликтерин айтып, чогуу талдап турушат. Өзүм кошо жүрөм да булар менен такай кичинекейинен бери эле. Мисалы үчүн урмат баламга оюндарын эле барып көрчүмүн. Жазбай болсо, аны кичинекейинен баштап эле өзүм кошо барчумун да, тренировкасына дагы, оюндарына да калтырчу эмесмин. Анан уттуруп келгенде кыйын болот, кыйналабыз, бирок баарыбыз эле унчукпай эле ичибизде кармайбыз да.
унчукпай калабыз. Анан эртеси күнү болсо анан сүйлөп бири биз менен эмете баштайбыз да. Болду эмкисинде уткула, жакшы ойногула депчи. Таланттын аз болсо да саз тарыхы, мелдештерде уткан кубок медалдары да ушул эле үйдө. Стадион курулуп бүтсө, ошол жака көчүрүп барабыз деп турушкан маалы. Кел. Мына кубоктар, талант командасынын эмелери, дипломдору, призтери, мына талант деп жазылып турат. Талант деп турат. Бул участник премьер-лиги. Мына талант деп жазылып турат. Дублеров дейт, открыто. Призына академия дордойт. ФК талант деп турат. Бул жана жаш балдар ойногон экен. Анан моуну былтыр барып жанагы Андижандан утуп келишти. Команда жана подготовительный этапта февральда барып Андижандын кубогун утуп келишти. Урмат алып барып эметип келди. Анан бул кубоктор бул разный эмедеги, мына дубльдун эмеси. Былтыркы чемпион болгонубуздуку медалдары. Бул эми детский баягы чемпионаттар жана айтып аткан историяда монун баары. Могу медалдын баары ушу историяда. Бул эми Жазыбайдын лучший игроктору. Пока бөлүнө элек, бөлүнгөндө айтам алып кетти. Урмат бөлүнүп алып кеткен. Аныкы да бир стенка толуп турчу да. Булар эми буюрса стадион бүтүп калса, ооба, бул клубдун историясы, клубдун эмесине барат. Бул менде никак калбайт да. Өзүнүн бөлмөсүнө барат. Ооба, өзүнүн бөлмөсүндө, өзүнүн эмесинде, почетный местосунда турат. Көп эле эмелер ушул жерде, ушинтип эле чогултуп эле шарфтардын баарын кое беребиз. Кээ бирде алгылачы мынауңар деген деп да чыгат, айтып атам, күтүп тургула эми алып кетебиз баарын тең депчи. Бул талант командасынын академиясы. Ар кыл жаштагы өспүрүм балдар 5 күнгөйдөн ылдыйкы айылда Көкжардын кичинекей футбол талаасында машыгышат. Эң жашы 6 жаштан баштап дубль командасына чейин толук кандуу жаштар командалары бар. Ооба, негизи эле 5 жылдан бери кышыл үч жактан чыгабыз. 5 жыл дегенде ошо кимдер азыркы премьер-лигада ойноп аткан балдар 15 жашында, 16 жашында бул поле айыл өкмөтү салып, айылдын балдары үчүн ачкан. Анан биз суранып, өзүбүздүн айылдын балдары деп ушул жактабыз. Андан кийинки кеченки айтып атпадым беле, аганы көрүп ине өсөт деп. Андан кийинки поколениялар да ушул жакта чоңоюп атат. Эми биз азыр абдан күтүп атабыз, өзүбүздүн полябыз ачылса ошол жака көчөбүз депчи. Эртең менен турасың, на работу как на праздник. Сүйүктүү жумушка келесиң. Ооба, балдарды машыктырып, жуманын аягында турнирлерде балдарын сен машыктырган результаттарын көрүп, анан ошодон рахат аласың да. Кудамда 20 жетпеген бала бар. Ошо менен буюрса аттанып аракет кылабыз. Эң алыс жашаган айылдарга айтканда, жол артып келгендер барбы? Бар жол артып келгендер. Бул тараптан Үчемчек деген айылдан келишет. Кысык ата тарап жактан келишет. Кызыл Берлик деген айылдан келишет. Ылдый жактан, бияктан, Дордойдон бери келишет. Дордой микрорайондордон келет. Ассалаумалейкум, менин атым Байел. Мен талантта 1 жылдан бери катышып жүрөм. Жагып атабы талант командасы, кандай атмосфера кандай бул жакта? Баары жакшы, команда менен сүйлөшөбүз, баары бири-бирибиз менен достошобуз. Эч ким мындай жакшы эле дружелюбный атмосфера. Кайсы жактан болосуң? Ушул эле тегеректектеги айылдарданбы? Ооба, мен Көкжарда эле жашайм, жакын эле. Бул жакта эле төрөлгөм, биякта эле жашайм. Көкжарда. Бул силер жакта мына таланттын жакында стадиону бүткөн татты, ошону күтүп атасыңарбы? Ошол чоң стадионго өтүп, ошол атмосфераны сезгенге. Ооба, абдан күтүп атабыз. Бүт команда менен күтүп атканбыз ачылганы. Абдан күтөбүз, ошол жакта ойногону элестетебиз баарыбыз, кандай ойнойбуз, кандай тренировка өтөт деп. Сону күтүп атабыз.
Европада ойногом келет. Анан сборныйга киргим келет. Ошолга даярданып тренировка кылып турабыз. Талант 2022 жылы Премьер Лигага чыгып, көрөрмандардын назарын бурдура алган. Дебюттук сезондо кызгылт сары түстөгүлөр 9-орунду алышкан. Азыркы команда эми бардыгына туруштук бере алган команда болду. Быйылкы сезонду фаворит саналган Барс командасын ири эсептеги жеңиш менен башташты. Ошондогу айылдын балдары эми профессионалдык футболчу болушту. Арлен Бексулов, Жазыбай Абдыкайымов, Сыргак Шайлоокулов жана Тимур Амиров сыяктуу футболчулар команда түптөлгөндөн бери чогуу келе жатышат. Ар бир бала деле кыял болуп баштайт. Сен кезде ойноп жүргөндө ушул лигада ойносом деген. Ортодон даже чачырап кетели деп аз калган, өзү деле талантчы. Мурда душор болуп школдун атынан чыгып жүргөнбүз да. Чүйдүн атынан болуп калып, душор болуп. Ортодон ошо анан талант болуп калдык. Чачырарга жакын уже. Жаштар келбей калганда юшкадан уже өскөндөн кийин анан биринчи лигага чыктык. Аякта 2 жылга 3 жыл ойнодук окшойт. Анан юшкага чыктык. Кыялдар орнат. Стадион жакын арада бүтөт уже. Ошо өзүбүздүн базабыз болуп калат. Кыялданчубуз, чаңда тренировка кылып, былай да бир аз жаңжасы эле уже ылай баткак болуп. Юшкасы оор болчу аякта. Азыр жакшы. Кудайга шүгүр. Ошол келет. Кубокто уткум келет, Кыргызстан биринчи орунду алып, чемпион болгум келет команда менен, талант менен. Кыял бар андай. Эми башында кичинекей кезде андайга ой деле жетчү эмес. Талант командасы 5 жыл болду ачылганына. Анда биз 7-8 жашта кичинекей жаңы өсө баштаганбыз. Жаңы футболго келип, ошондой кыялга деле келген эмес, бирок ошондой буйруптур. Ошо жакшы болуп команда да ачылды. Премьер лигасына да чыгып, уже ойноп келатабыз 4-жыл. Буйруса жакында поле да ачылат. Ошо баары жакшы. Эгерде команда баары тең мыкты иштесе, биз ушул эле жылы чемпиондук алганга бүт шанстар бар. Ал бизден зависит этет биринчи очередь. Эгерде өзүбүз ар ким өзүнүн жумушун так кылып, өзүнө жоопкерчиликти болсо, мыкты ойнор көрсөтсөк, албетте биз жеңишке жетүүгө толук шанстар бар. Ушул испанец тууралуу Мунир Абдисалам, жаңылбасам, ушул оюнчуну кантип таап алдыңар? Сиз трансфердик саясатты ким жүргүзөт? Сизби же башкы маштыруучу менен чогуу карап? Трансфердик саясатчыны бүт тренерский штаб мен баш болуп жүргүзөбүз. Анализ кылып, талдап, коллегиально. Бул 7 бала келгичебиз 70 баланы карадык. То есть эми муну карадык дегенде кандай? Агенттер өзүнүн сунушун киргизип, биз алардын эң биринчи видеосун карадык, баягы нарезкаларын. Андан кийин толук оюндарын көргөнгө аракет кылдык. Ошо балдардын арасынан тандалып келгендер ушулар. Мунир Абдисаламды болсо, ошо бир агент эметти, бизге сунуштап, анан биринчи нарезкаларын жибергөндө жакты. Анан башкы машыктыруучубуз мен да айттым, жакшылап көр, өзү да айтып калды, мен толук оюнун көрсөм болот эле депчи. Анан толук оюну булар Барселона дублю менен ойноптур, дублю же бир какой-то эмес жаштары менен ойноп, жок, дублю менен ойноптур. Ошо дублю менен ойногондо толук оюнда ошо Абдусаламдын оюнун эметип, анализировать этип анан чакырдык. Анан чакырганда бул бала дагы жок деген жок. Талант командасына жакында эле кубанычтуу кабар келген. Клубдун оюнчусу Айбек Сукеналиев улуттук курама командага биринчи жолу чакырып алды. Бuyakta атмосфера соң экен, анткени биринчи жолу чакырган эмоциялар нереальный болду. Мындай айтканда словами не описать. Жылы тосуп алышты. Ар бир эле игроктун, ар бир эле профессионалдын цели бул сборныйга дебют кылыш болуш керек. Ошо цель ошо дальше түшүп дебют кылган. Клубда 2023-жылы чоң жаңылык болду. Буга чейин талантты каржылап келген жетекчилер алмашып, жаңы демөөрчү пайда болгон. Ушундай автобус менен, Барселонанын автобусу менен Мурас Юнайтед келди, анан кетишти.
кеткенден кийин ошо раздевалкага кирип президенттин программасы бар, ошо менен стадион салабыз. Анан автобус алып берем деп ошо жерден сөз айтты да. Жана контейнер раздевалка. Контейнер раздевалканын ичинен кирип эле ошол жерден айтты. Анан баягы мен толкундандым, бул кандай болот, эмне болот, болобу, болбойбу деп. Анан көп ара өтпөй эле бизди чакырып өзүнө мына могу эме стадиондун проектисин даярдагыла, жакында автобусуңар болот деп, автобус жылдын аягында келип калды. Жылдын аягында келди, бизге өткөрүп берди. Анан кийин стадиондун курулушу башталды сентябрда. Ошо январда келе турган автобус декабрда келип калды. Декабрдан баштап биз өзүбүзгө кабыл алып, өзүбүзгө клубка өткөрүп алдык. Анан демир өрчү боюнча ошо кийинки жылга Азат Касымбеков өзү да айтып жүргөн, күчүм жетпей калат, эмне кылабыз деп. Баягы ачык сөз да, бул сөздүн ачыгы, мен жалгыз күчүм жетпейт, эмне кылабыз деп. Биздин азыркы команданын кожоюну Эркин Байке Тентишев келип, ошол жерден бизге тааныштырды. Мына силердин мындан кийин алып кете турган спонсоруңар кожоюну клубтун ушул киши деп. Ошондон баштап биз азыр мына берде эле жазылып турбайбы, Азми деп кошулду. Ошо Канттагы жанагы институттун эмесинде балансына өткөнбүз. 5 жыл ичинде бул футболдук команда ар түрдүү сыноолорду башынан өткөрүп, эми толук кандуу профессионалдуулукка жетип отурат. Талант азыркы учурда кыргыз футболунда өз орду бар команда болду. Жакынкы күндөрү Бешкүнгөй айылындагы спорттук комплекс ачылганы турат. Азыркы убакытта даярдыктар кызуу жүрүп, соңку иштер жүрүп жаткан маалы. Камча Кудушевичтин тапшырмасы менен 23 долбоор иштелип чыгып, бул жерге жеңил конструкциядан гана ошо чакан кылып курабыз деп пландаштырчу элек баштаганбыз. Анан 24 жыл анан капиталдык көрүп турганда бул чоң курулушка айланып кетти да. 24 жылдан баштап капиталдык курулуш иштери башталып, мына Кудай буйрса 1,5 жыл аралыгында курулуш иштери жүрүп келди. Бир 10 күн аралыгында ачабыз деп турабыз, Кудай буйрса. Бул жерде ошо Талант футбол клубу жайгашат. Бешкүнгөй айылы 2,5 миңге ылайыкташтырылган. Бүгүнкү футбол клубка эмне керек болсо, ошонун баарын батырган аракет кылдык. Жалпысынан 2 гектарга жакын жер. Көрүп турганыңардай баягы синтетикалык оюн талаасы, анан бери табигый оюн талаасы кылып туруп, 2ге жайгаштырып, муну ошо үйдө оюндарын Талант футбол клубу премьер-лиганын оюндорун өткөрөт. Кечкисин асма чырактарды орноттурдук. Күйөрмандарга ошо 2,5 орундук. Андан тышкары биздин чыгыш тарабындагы трибунабызда коммерциялык блок деп коебуз. Эмнеден бул стадион өзүн каржылаш үчүн ал жакка ошондой жолдун бою Кой Таш Бишкек жолунун жайына жайгашкан үчүн ошол жерде баягы дүкөндөр ачылып, ошол жерде соода иштери жүргүзүлүп, ал жерден түшкөн арендага бул стадионду каржылап өзүн камсыздаш керек. Негизги концепциясы ушундай. Талант ошо чынында талант балдар чогултуп туруп эле мүмкүнчүлүк түзүп бере алды да. Кийинки этапка дейбизби, жогорку деңгээлге өсүшүнө, курама командага дейбизби, ушул жерден жаштар курама командасына, ошо олимпиадалык курама командага, улуттук курама командаларына балдар чыга баштады. Жергиликтүү тургундарга чоң пайдасын берет. Эмнеден деп билесиздер, Бишкек шаарына жакын жайгашканы менен, бирок Бишкек шаарынын ичинде эле 1 миллиондон ашык калк жашайт. Бишкек шаарынын айланасындагы ошо жакынкы жайгашкан Аламедин району, ошо Сокулук району дейбизби, жогорку Чүй областынын жайгашкан айылдарда балдар көпчүлүгү эми шаарга барып келе алышпайт. Айыл жергесинде билесиздер шарттар жок, инфраструктура жок, инфратүзүмдөр жоктугуна байланыштуу көптөгөн таланттар балдар мектеп учурунда ойноп калышы мүмкүн, баягы спартакиадаларда ойнойт, бирок профессионалдык деңгээлде ойноп кете алышпайт. Ошон үчүн ойлойм, бул жерге айланасында бүт айылда балдар келип, толук кандуу бу жерде машыгып күндө өзүнүн ошо өнөрүн көрсөтүп, профессионалдык деңгээлге чыга алат. Ошон үчүн ойлойм, бул комплекс келечекте көптөгөн жаштардын мындай шарт түзүп бере алат депчи, мүмкүнчүлүк болот да. Талант футбол клубунун түптөгөн жигиттери менен сүйлөшүп, анан былтыр ошол жаңы демөөрчүлөрдү уюштуруп, ошол демөөрчүлөргө толук кандуу өткөрүп бердик. Ошол демөөрчүлөрдүн азыр каржы булагын жеткиликтүү чечип берип атат.
Кудай буюрса ойлойм ошол чоң баягы биздин Дордой, Абдышатта, ошол Нефчи Алай, Мурас Юнайтед барыс командаларына тең ата ойноп, өзүнүн финансылык жактан дагы, спорттук көрсөткүч жагынан дагы футбол оюн талаасында тең ата ойноп, ойлойм келечекте булар чемпиондук наамды алган аракет кылышат. Анга толук мүмкүнчүлүгү бар. Талант командасынын планы боюнча 5 жыл ичинде чемпиондукка жетүү керек болчу. Кийинки жылы 5-жыл болот.